Мезгил бизди тандады аталышындагы айкел Аксы районундагы Үчкургун айыл өкмөтүнүн Борбордук аянтында орнотулду. Бүгүн Ооган ардагерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте айкелдин ачылышына катышышты. Ден соолук, байлык, бийлик, башка нерсенин бардыгы кереги жок. Дүйнөдө согуш болбосунчу деген. Жүрөктүн тынччылыгы ар бир адамдын, ар бир үй бүлөнүн жүрөгүндөгү тынччылыгы, айылдын тынччылыгы, мамлекеттин тынччылыгы бул чоң бакыт экенин айткан. Ооган согушуна Аксы районунан 85 атуу кеткен, алардан 63-ü кайтып келген. Үчкургун айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 16 ардагер бар. Алар бүгүнкү айкелдин ачылышын көптөн көксөп күтүштү. Келечек муундарга тарыхты так жеткирүү атуулдук милдетибиз дешет. Биздин Үчкургун айыл өкмөтүнүн каражатынан 700 000 айыл өкмөт бөлүнген да, акчалай бөлүп берди. Аларга да ыраазычылык билдириш керек, рахмат. Анан өзүбүздүн балдардан 21 болчук, 6 кайтыш болуп кеткен. 16 бала калганбыз. 16 баладан биз аякпай жардам кылып топтоп 300 000, 1 миллион менен турду ушул айкел. Ушуга тургуздук. Ушул иш-чара биздин Үчкургун айыл өкмөтүбүзгө ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Чоң, аябай жакшы жардам кылды. Мен муну айтып кете турган болсом, мына Аксы району боюнча мындай айкел менен кыдырып жүрөм. Мындай жок да. Дүйнө тынчтыгы өлкөбүздүн тынчтыгы. Айкелдин ачылуу аземине катышкан ардагер ата-апалар келечекке тарыхты так үйрөтүү зарылдыгын белгилешти. Буга катар ар бир жаран жүрөгүндө мекенди сүйүү менен калыптанышын белгилешти. Афган согушунун советтик жоокерлердин чыккан 35 жылдык мааракесине утурлай Афган согушунун ардагерлерине айкел тургузуп бүгүн ачуу аземиндебиз. Мына ачып алдык, Кудай кааласа. Биздин айыл өкмөттөн 22 жоокер аттанып, анын 21-и кайтып келген. Азыркы учурда 16-сы биздин арабызда кадырлуу ардагер болуп турмуш кечирүүдө. Айкелдин курулушуна 700 000 сом акча каражаты Үчкургун айыл өкмөтүнөн бөлүнгөн. 300 000 сом демөөрчүлөрдүн каржылоосунан айкел жалпы 1 миллион сомго бүткөрүлгөн. Советтик армиянын Ооган жергесинен чыгарылганынын 35 жылдык мааракесине арналган бүгүнкү иш-чара келечек муундарды мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка, ошондой эле эрктүүлүккө багыттайт. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Аксы районунан.